Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Садыр Жапаров тышкы карыз 7 миллиард долларга жетти деген сөздөргө жооп берди. Сырткы карызы 7 миллиард долларга жетти деген сөздөр жалган. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде билдирди. Учурда социалдык тармактын айрым колдонуучулары тышкы карызыбыз 7 миллиард долларга жетип калганын жазышууда. Ушул так маалыматпы деген суроого мамлекет башчысы бул жалган маалымат экенин айткан. Сырткы карызыбыз 4,5 миллиард доллар бойдон турат. Бул маалыматты айрым ишсиз калган же качып жүргөн саясатчылар бийликти элге жаманатты кылып көрсөтүү үчүн таратып жатышат. Биз азыр сырткы карыздан коркпойбуз. 2020-жылга чейин коркуп келгенибиз анык. Анткени 2020-жылы бюджетибиз 250 миллиард сомдун тегереги болчу. ИДП болсо 700 миллиардтын тегереги эле. Азыр бюджетибиз 700 миллиард сомго жетти. ИДП болсо 1,5 триллион сомдон ашты. Бүгүн алтын валюта резервибиз 6 миллиард долларга жакын болуп турат. 2020-жылы 2 миллиард доллардын тегереги эле. Бүгүн Улуттук банкта 60 тоннага жакын алтын запасыбыз топтолду. Бул көрсөткүч 2020-жылы 16 тонна болчу. Депутат Балбак Төлөбаев айткандай, бүгүн тышкы карызыбызды бир күндө төлөп койсок болот. Күчүбүз жетет. Бирок буга чейинки маектеримде айтканымдай, бир күндө төлөп коюш бизге пайдасыз экен. Себеби кредитти алып жатканда 30-40 жылга чейин 2% менен алыптырбыз. Келишимдин эрежесине ылайык, эгер убагынан эрте төлөй турган болсок, анда үстөк пайыз менен төлөйсүңөр деп кол коюлган экен. Себеби кредит берип жаткан тарап акчасын 30-40 жылга чейин ушул вариант менен деп пландаштырып биздин өлкөгө берди да. Ошол үчүн ушул убакыттан эрте төксөк, анда 2% эмес, үстөк пайыз менен төлөйсүңөр деп турат. Башында менде деле тышкы карызды бир күндө жаап салалы деген ой болгон. Бирок бизге пайдасыз болгондон кийин өз убагында эле график менен төлөп кете берели дедим. 2035-жылга чейин негизги тышкы карызыбызды график менен эле төлөп өтөбүз. Ошондуктан тышкы карыздарыбыз бизге көйгөй эмес. Ички карыздарыбыз болсо сом менен төлөнөт. Ички карыздар бизге коркунуч жаратпайт. Алардан кутулуунун жолдору толтура. Экономист, финансисттер жакшы билишет, деди Жапаров. Орусияда автоматчан күч түзүмдөрү спорт мектепке кирип келип мигранттарды издеди. Орусиянын Краснодар шаарында күч түзүмдөрү өспүрүмдөр машыгып жаткан спорт мектепке басып кирип арасынан мыйзамсыз мигранттарды издеди. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Окуя 13 февралда болгон. Анда Молодые Ору спорт мектебинде кирип келген күч түзүмдөрү машыгып жаткандардын ар бири өзүнүн паспортун текшерген. Коопсуздук күчтөрү бир дагы мигрант таба алган эмес. Окуяга бир нече мүнөт калганда күч кызматкерлери спорт мектептин мурдагы дарегине барышып, эч кимди тапкан эмес. Алардын бири машыктыруучуга телефон чалып, машыгуу жазаларын айтып, дарегин сураган. 10 мүнөттөн кийин коопсуздук күчтөрү залга кирип келишкен. Орусиянын мамлекеттик думасынын үй-бүлөнү коргоо боюнча комитетинин башчысы Нина Станина муну маскарачылык деп атап, бул боюнча Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцевге кайрыларын айтты. Красавчиктер, Москвада кыргыз жараны Крокуста теракт жасагандарды колдогон үчүн абакка кесилди. Москва шаарында мыйзамсыз жүргөн кыргызстандык мигрант социалдык тармактагы баракчалардын биринде Крокус Сити Холл борборундагы кол салууну уюштурган террорчуларды красавчик деп атаган үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. 30 жаштагы мыйзамсыз мигрант Бекзат Абдинасир уулу Орусиянын кылмыш жаза кодексинин терроризмге коомдук чакырык менен жазаланган. Ал Telegram каналдардын биринде террорчу делгендерге карата оң пикир калтырган.
Красавчик жигиттер, мындай кылыш үчүн дагы чоң дух керек. Албетте алардын кармалганы өкүнүчтүү деп жазган ал. Мындан тышкары сот ага эркиндикке чыккандан кийин 2 жыл бою кандайдыр бир сайттарды башкарууга тыюу салды. Беле кетсек, былтыр 2024-жылы 22 мартта Москва шаарындагы Крокус Сити холлдо болгон теракттын натыйжасында 144 адам каза болуп, 551 адам жаракат алган. Ошол эле күнү теракт боюнча 20 айыпталуучу өтүп жатканы, алардын 18 камакка алынганы, дагы 2 башка жакка чыкпоо тилкаты менен бошотулганы белгилүү болгон. Трамп Джо Байден дагы 1 жыл президент болгондо 3-чү дүйнөлүк согуш болмок дейт. АКШнын президенти Дональд Трамп 3-чү дүйнөлүк согуш эч бир өлкөгө пайда алып келбейт деп эсептейт. Мындай пикирин ал Майами шаарында Сауд Аравиясы тарабынан уюштурулган инвестициялык форумда сүйлөп жатып билдирген. Трамп Джо Байден дагы 1 жыл президент болуп отурганда 3-чү дүйнөлүк согуш башталмактыгын белгилеп, өзү дүйнөгө тынчтыкты орнотуу үчүн абдан тез кадам таштап жатканын айткан. Мен тынчтыкты каалайм. Жакынкы чыгыштагы өлүмдөрдү, Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалда каза болгондорду карагыла. Мунун баары уланууда, бирок биз ага чекит койгону жатабыз деген ал. Милиция кыздын жылаңаш сүрөттөрүн таратарын айткан чаштарашты эч үстүндө кармады. Бишкек шаарында опуз алууга шектелип 24 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 20 февралда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, 31 январда милицияга бир кыз кайрылып, социалдык тармактан таанышкан жигиттин үстүнөн арыз жазган. Кыз ал жигит интимдик сүрөттөрүңдү таратам деп коркутуп 20 000 сом талап кылып жатканын айткан. Факты боюнча опузалап пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, шектүү кармалган жана убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милиция шектүүнү кармоодогу видео менен да бөлүштү. Анда спецназдар чаштарачканага кирип барып, шектүүнү иш үстүндө кармаганын көрүүгө болот. Учурда тергөө иштери уланууда. Өзбек футболчусу Абдукодир Хусанов Чемпиондор лигасынын тарыхына кирди. Англиянын Манчестер Сити футболдук клубунун өзбекстандык коргоочусу Абдукодир Хусанов Чемпиондор лигасынын тарыхында плей-офф баскычындагы оюндарда старттык курам менен дебюттук оюнга чыккан 21 жашка чейинки 2 оюнчунун бири болуп калды. Хусанов Испаниянын борборунда Реал Мадридке каршы оюнда Чемпиондор лигасында дебют кылды. Ал дебюттук оюнунда эле старттык курам менен талаага чыкты. Бул учурда өзбек футболчусуна 20 жаш 356 күн болгон. Анын алдында ушундай эле жетишкендикке 2014-жылдын март айында Шалке 04 клубунун оюнчусу Каан Айхан жетишкен. Ал дагы Чемпиондор лигасынын плей-офф баскычында дебюттук оюнуна старттык курам менен чыккан. Ошол учурда ага 19 жаш 128 күн болгон. Оюндун өзү 3-1 эсебинде Реал Мадридтин жеңиши менен аяктап, мадридтик команда 1-8 финалга жолдомо алды.